Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум сүйүктүү биздин көрөрман угармандар. Эфирде сиздер дүйнөнүн асылы таква аял берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер менен аялдын орду туурасында кеп кылмакчыбыз. Жалпы жонунан аялга тиешелүү маселелер боюнча сурайбыз. Бүгүн бизде конокто сүйүктүү устазабыз Мээрим Сардыбаева. Ассаламу алейкум, устаза. Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Көптөгөн тыныгуудан кийин жолугушуп отурабыз. Барып келген умураңыз кабыл болсун. Аллах таалам кабыл кылган болсун. Дагы чоң алжыктарды насип кылган болсун. Амин, айтканыңыз келсин устаза. Аллах ыраазы болсун сизден. Алгач ушундай алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жана сизди көрүп жаткандыгыбызга чындыгында кубанычтабыз, устаза. Устаза, бүгүн буюрса ушул аялдын орду туурасында кеп кылуудан мурун негизи эле аял жаратылышынан кандай жаратылган жана аял негизи кандай мамилеге ээ? Ушул боюнча алгач токтолуп кетсеңиз жакшы болот эле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil аламин. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алейхи ва сахби аджмаин. Аллах таала чексиз мактоолор болсун. Пайгамбар алейхиссаламга жана үй бүлөсүнө, сахабаларына салам салаваттар болсун. Аллахтын ысмы менен баштайбыз. Аллах таала аял менен эркекти жаратып, ушул биринчи эркекти Адам алейхиссалам жаратканда ошондой шерик кылып, ошону бир жашоосун коздой турган кылып, аялды жаратканда ошонун бир жарым түгөйү кылып, анан аялдын ролу негизи абдан чоң, биз билебиз. Бул коомго берген таасири, коомдун көбөйүшүнө, үммөттүн көбөйүшүнө болгон таасири. Анан орду туурасында айта турган болсок, эми бунун аялдын орду чоң, муну канча деген алымдарыбыз айтып келет, канча деген устаздарыбыз айтып келет. Аялдын орду туурасында, аялга болгон мамиле туурасында бул бир канча деген китептер жазылган бул туурасында. Аллах таала аялды бир ушундай бир назик кылып жараткан экен. Биринчи бир үйдө бир үйдүн бир эркеси болот, анан кийин бир үйдүн бир жубайы болот, анан кийин бир үйдүн бир энеси болот. Негизи аял мындай өтө көп немеге ээ болгон зат да, мындай көптөгөн өзүнө бир кандай ответственность дейсизби, жоопкерчилик алган зат. Анан кандай мамилеге ээ дей турган болсок, урматка ээ, сыйга ээ, албетте. Буга чейинки, исламга чейинки дордо эми мусулмандар чөйрөсүндө айтпасак, негизи эле жалпылай эле аялга бир өтө бир жаман мамиле кылынып келген го. Негизи аялды мындай бир мал-мүлк сыяктуу колдонулуп келген да. Аллага шүгүрлөр болсун, ушул ислам келип аялдын кадырын көтөрүп, мурун мисалы канча деген кордукка ээ болгон болсо, барып дин аны ошол кордуктан чыгарып отурат да. Эгерде албетте эгерде биз ошол динди туура карманган болсок, Кудай таала айткандагыдай карманган болсок, бирок тилекке каршы андай сүрөттү көрбөйбүз дагы, анан кийин ошону эле бир диндин кемчилиги катары кабыл кылабыз да. Бирок чындыгында ал андай эмес да. Бизден кеткен кемчиликтен улам анан ушундай көрүнүш бир пайда болот го. Бирок чындап айта келсек, аялдын орду өтө бир толукталгыс нерсе. Рахмат. Аллах ыраазы болсун. Устаза, негизи эле ислам динибизде аял затынын даражасы ушунчалык көтөрүлүптүр. Алла таалам көтөрүп койгон экен. Бейиш эненин таманына деп, таманына чейин ушинтип бейиш эненин таманында деп сонун бир хадис менен көркөмдөлүп кеткен экен да. Анан ушул жааттан караганда аял заты бул орду толгуз мындай бир өзгөчө бир чоң орунду ээлеген баалуу инсан катары баалайт экенбиз. Анда устаза, эң эле алгач аял затынын жетишкен ийгиликтери, жетишкендиктери, жакшы тараптары боюнча сизден сурап өтөлү. Андан кийин чындыгында жашоодо аял заты туурасында сүйлөй турган болсок, бул бир чоң бир драма болот болуш керек.
же болбосо бүтпөс бир дастан болот болуш керек. Андыктан алгач негизи эле аял заты мындай бир илим билим жаатынан карай турган болсок, эркектер менен тең эле ушул жаатында. Жада калса артыкча да илим алып калыш мүмкүн. Анан негизи ушул билим менен үй бүлөнү мисалы кошо шайкеш алып кетүүсү мүмкүнбү? Анан ушул жаатта кандай сонун ийгиликтерди жарата алыш мүмкүн аял заты? Жакшы амалдарда, жакшы амалды аткарууда, жакшы амалды жакшылыкка жарышууда аял менен эркек бирдей эле. Кандай эле күнөөдө дагы. Аял киши күнөөгө кандай ээ болгон болсо, эркек киши дагы кандай экөө мындай жакшылык менен жамандыкта Аллах Таала бир чектөө берген эмес да, экөөнүн тең эле мүмкүнчүлүктөрү бирдей да. Эркек киши бир жакшы амалдарды көбүрөөк кылып, анан аял киши азыраак кылып кала албайт да, аял болгондугу үчүнчү. Же болбосо күнөөдө аял болгон үчүн күнөөнү көбүрөөк кылып, анан эркек болгон үчүн азыраак кылып калбайт да. Аллах Тааланын алдында жакшылык жана жамандыкта Аллах Таала мындай бирдей мүмкүнчүлүк берген да, бирдей мүмкүнчүлүк берген. Демек, кыяматка даярдыгыбызда биз канчалык жакшы иш кыла алсак, бул өзүбүздүн колубуздагы болгон мүмкүнчүлүк. Бирок бүгүнкү күндө биздин айымдардан байкасаңыздар, көбүнчө мындай кыйын, жакшы, бир коомго таанымал болом десе эле, сөзсүз эле эмнегедир мындай үй бүлөдөн аксап калыш керекпи деген түшүнүктө, эмне үчүн мындай экөөнү бирге алып кетсе болбойт? Булга бири-бирине карама каршы келген нерсе эмес го. Туурабы? Бирок ар кимдин тагдыры ар кандай. Балким бул ишинен улам эмес болду тагдырычы, башка себептен улам болду. Бирок кээде бирөө сөзсүз эле мен карьерамды кыла турган болсом, анда үй бүлөнү токтото турушум керек. Же болбосо эгерде үй бүлөмдү карай турган болсом, илимимди, билимимди, өзүмдүн бир жакшы көргөн кесибимди калтырышым керек деген түшүнүккө ээ болгон туура эмес да. Албетте экөөнү айкалыштырса болот. Бирок аялдар бир нерсени кылам деп бир жеринен аксап калбаш керек да. Менин бир Меккеде окуп жүргөндө бир аксакал устазабыз бир 30 жыл жалаң ушул иностранецтерге ректорлук кылган устаза Мариям деген мындай чоң балдарыбызга дагы мама Мариям деп коет элек да, мындай өтө аксакал балдарыбыздын чоң апасы деп коет элек. Ошол устазамдын айтканы эч эсимден чыкпайт. Айтканда, аял киши эгерде мен бир ийгиликке жеттим, сонун бир ийгиликке жеттим, бирок үй бүлөм менен эч кандай кемчилик кеткен жок деген болсо, ал жалган айтыптыр дейт да. Демек, үй бүлөсүндө сөзсүз бир кемчилик кетиши мүмкүн дейт да. Ал качан дейт? Эгерде аял киши убактысынын көбүн ошол ишине болобу, окуусуна болобу бөлүп, үй бүлөсүнө азыраак көңүл бурулуп калса, анда ал үй бүлөдө сөзсүз бир кемчилик болот дейт да. Ошондуктан экөөнү бир алып кетсе болот, мүмкүнчүлүк бар. Бирок бул жерде бир баланс болуш керек го. Көчөгө чыгып окуган болсун же иштеген болсун, ошонусу бир мисалы бир күндүк сааттан ала турган болсок, 4-5 сааттан ашпаш керек да. Анан бирок тышта, иште болсун, окууда болсун, 8 саат, 10 саат же болбосо командировкалап кеткен аял, албетте ал үй бүлөдө тынчтык болбойт да. Балдарынын тарбиясында кемчилик кетет, күйөөсү менен болгон мамиледе, кайын журту менен болгон мамиледе. Ошон үчүн бир балансты кармаш керек. Ошол иштегени, кылган иши, жакшы көргөн нерсеси күнүмдүк саат менен бир 4-5 сааттан ашпаш керек да. Көчөгө, именно вот көчөгө чыккандыгычы. Анан көпчүлүк убактысын баары бир үй бүлөсүнө бөлүш керек. Демек, бул жакта да, бул жаатында да сөз түрдө үй бүлө башчысы жолдошу менен келишим түзүп алып, анан убакытты мүмкүн болушунча үй бүлөгө көбүрөөк бурганга дагы эки тарапты чогулуп кеткенге аракет кылыш керек. Ооба, канча деген айымдарды билебиз да, мындай күчтүү, бир сонун бир адис чыкмак, андан сонун бир илим ээси чыкмак, бирок ошол үй бүлөсүнө шылтап эле ошонусу калып кеткен андай адамдарды көргөндө чындыгында мындай жүрөгүң өрөт да, ушундан бир чоң нерсе чыкмак деп көзүң жетет да. Же болбосо бирге окугансың, же болбосо анын даражасын, деңгээлин билесиң, бирок эмнегедир үй бүлөсү менен болуу анан эки жакты алып кете алган эмес деген нерсе да. Эки жакты алып кетүү үчүн эмне кылыш керек? Кандай ошол үй бүлөдө, мындайча айтканда,
бири-бирине колдоо маселеси да. Ошол инсанды же ошол артыкчылыктарын колдоп кетиш керекпи? Кандай? Биз ошо айтып жатпайлы, анын үчүн ошо аял кишинин көчөгө чыккан иши, үйдөн тышкаркы иши 4-5 сааттан ашпасын депчи, үй бүлөсүнөн аксак кетпеш үчүн, кемчилик кетпеш үчүн деп. Андан алдын жолдош тандоодон башталат го дейм. Ошо сенин көз карашыңды бөлүшө турган адам болуш керек да. Кийин сен иштейм десең же окуумду улантам десең, сени колдой турган, экөөң мындай единомышленник деп коет го. Экөөнүн бир ою бир чыга турган, ошо сенин кыла турган ишиңди колдой турган адам менен жашоо куруш керек го. Эгер башынан ушундай максатың бар болсо, анан албетте ал сени колдойт. Анан башынан көз карашыңар бөлөк болгон болсо, демек сен ошол нерсеге ынанып тийдиң. Анда үй бүлөңдү танда. Башынан ал сөз берип туруп анан кылбай койгон болсо, эми ал Кудайдын алдында бара турган бардыгыбызбыз. Албетте ал эми өзү Кудайдын алдына жооп берет да, эгер макул деп анан кийин колдобой койгон болсочу. Бирок албетте үй бүлөдөн колдоо болуш керек да. Турмушка чыкканга чейин болсо ата энесинен, турмушка чыккандан кийин болгон болсо жолдошунан, өмүрлүк жолдошунан. Аллах разы болсун устаза. Бул жерде биздин жаш кыздарга атайын күмүш сырга болду. Чындыгында турмушка чыга элек кыздар үчүн дагы сөз түрдө мына ушул устазанын айткан сөзүнө ынанып, ушул нерсеге амал кыла турган болсоңуздар, балким жашооңуздарда адашпайсыздар. Ушул боюнча дагы бир-эки өзүңүздөн жакшы бир акыл кеңешиңизди берип кетсеңиз дагы болот. Ушул алдыда турмушка аттанып жаткан кыздар үчүн да. Турмушка аттанып жаткан. Эми бизде азыркы күндө эми илгери го ата эне эле тандап коет эле, бирок бүгүнкү күндө андай жаштар калбады окшойт. Ата эне тандап эле койгон, турмушка чыга берген талап башка болуп калды, заман башка болуп калды. Ошол күндө дагы бирок ата эне тандаганды четке какпаш керек да, бир сүйлөшүп, бир көрүш керек. Андан кийин болбой турган болсо, болбойт экен деген айтыш керек. Себеби ата эне алар көздүүрөөк болот, көбүрөөк жашаган, көбүрөөк билет, көбүрөөк изилденет. Анан албетте кызына болсун, уулуна болсун жамандык каалабайт. Балким азыр биз түшүнбөй, жаштар түшүнбөй жаткан кыз болушу мүмкүн да, эмне үчүн баланчанын баласын мага мындай сүйлөшүп көр деди деп. Бирок кийинчерээк түшүнүшү мүмкүн, балким алардын статустары бир, балким деңгээлдери бир. Бул динде дагы, шариятта дагы каралган нерсе да. Дин бөлбөйт бай кедей деп. Дин бөлбөйт кыргыз эмес деп. Бирок айтат да, теңи менен болсун, жашоо жакшы болуп кетиш үчүн дейт да. Жашоо бири-бирине куф деп коет, бири-бирине тең болсун дейт. Мындай. Тең эмес болсо нике болобу? Болот. Жүрөбү? Жүрөт. Бирок жашоо жакшы болуп кетиш үчүн ошол нерселер каралсын дейт да. Ошондуктан эмнени насаат кылабыз? Эми биз илимий чөйрөдө жүргөн үчүн, илим берип, сабак берип жүргөн үчүн эми көпчүлүк учурда кыздар окуу туурасында кызыгышат да. Чет мамлекетке барып окугум келет деп, биз эми Меккеде окуган үчүн Меккеге барып окугум келет деп, Иорданияда окуган үчүн Иорданияга барып окугум келет деп. Анын үчүн мен айтам, жакшы ошол жерде окуган же ошол жерге барып окуганга ниети бар. Башынан сен анда ошондой жолдош тандашың керек. Эгерде сенин ошого шыгың бар болсо, эгерде сенин ошого кызыгууң бар болсо, анан башка чөйрөдөн тандап, андан кийин анан менин илимим калып калды, же Кураным жатталбай калды, же бир максаттарыма жетпей калдым дебеш үчүн башынан ошого жараша тандаш керек го. Туура тагдыр дейбиз, бирок адамга, инсанга тандоо укугу берилет да. Тандоо укугу берилет. Ошо тандап атканда тандап, ар жак бер жагын караштырып, анан калганын Кудайга таваккал кылып, истихара окуп, ошентип тандалат дейм. Калганын Кудайга коебуз да. Ооба, эң туура айттыңыз. Эң башкысы Аллахтан корккон жана ошондой эле өзүңүздө кандай илимдүү болсо, ошо илим тараптан, кайсыл тараптан болсо, инсан өзү кандай каалап жаткан болсо, эң башкысы Аллахтан корккон инсан болуш керек, устаза. Ооба. Аллах разы болсун, устаза. Анан экинчи бир сурообузду берели деп атабыз. Бул жерде бүгүнкү күндө чындыгында коомчулукта айымдар эң бир мыкты иш-чараларды алып кетип жатат. Өнүгүп өсүү жагында дагы алдыда сонун бир мыктылардын мыктысын көрүп жатабыз да. Анан ошол эле учурда лидер айымдар деген жакшы бир ат дагы күч алды да. Негизи эле лидер айымдар дегенде лидерлик сыпат биздин айымдарга шариятта кандай каралат? Жана лидер айымдар деп кесе айтканда бул кандай айымдар?
Эми бул сөздү ким кандай мааниде колдонот да, ким кайсы сферада, ким кандай мааниде колдонуп жатат да. Эми биз шарият илими тарабынан жүргөндүктөн биз лидер айым дегенде үй бүлөсүндө лидер боло алганды айтабыз да. Действительно ошол үй бүлөнү жакшы балдар тарбиялап, жакшы балдарды коомго чыгара алган, ушуну мындай акыйкатта бир жеңишке жеткен аял десек болот. Анан бирок бизде азыр Инстаграмда болсун, Фейсбукта болсун, интернеттеги жүргөн лидер айымдарыбыз деп жүргөн эми балким бул башчы, бир жакшы иштин башын баштаган деген мааниде колдонуп жатышат, бирок мындай вызов громкий деп коет го, вызов громкий да. Аял киши кичине мындай баары бир өзүн тартып туруш керек го дейм. Өзүн тартып туруш керек. Анан кече бир жакшы сөз уктум, неме дейт да, эң жаман аял дейт бул эркектердин алдында тартынбай, эч нерседен аркага өзүн тартпай, ушинтип сүйлөгөн аял дейт да. Ошол сыпаттан өтө этият болуш керек да. Аял киши мабна хале ситр деп коет. Мабна хале ситр деген мындай кандай бир уяттуулук бир неме туруш керек да, ооба. Бир ошол сыпатта болуш керек да. Анан албетте чоң иштерди кылса, аял киши болгон үчүн гана кыла албай калат деген нерсе жок. Тескерисинче аял кишилерди көрүп атабыз го, канча деген кыйындар чыгып жатат. Эркек кылбаганды деле биздин кыргыз айымдар кылып атат да. Мен аябай суктанам. Бизде ошол кээде ушундай суктанып, неужели ушул кыргыз аял деп кетем да. Действительно мындай суктана турган айымдарыбыз бар. Кандай лидер болбосун, кайсы ишти алып барбасын, кайсы жаатта ийгилик жаратпасын, үй бүлөсүн кошо ала кетиш керек го. Себеби канча деген башчыларды, канча деген бир чоң ийгиликке жеткен инсандарды билебиз, бирок өзүнүн жеке жашоосунда бактысыз болуп калган. Ошол жагын караш керек. Жеке жашооңдун зыянына тийбей турган болуш керек. Ошондо чыныгы мындай лидер деп мындай өзүн сыймыктанып айта алса болот го, эгерде бир жагынан кемчилиги жок болсо. Үй бүлөң дагы жакшы болуп турса, жүрөгүң дагы тынч болуп турса, балдарың да тарбиясы жакшы болуп турса, ошол эле учурда дагы сен лидер болуп атсаң, эмнеге жок да? Экөөнү бириктире алган болсоң. Нур үстүнө нур. Машалла, машалла. Алла разы болсун. Азыр ойлосок, кандай бизде мыкты өзүбүздүн ушул мусулман энелерибиз өткөн экен. Айша энебиз канчалаган илим жаатында хадистердин бир канча хадистерди топтогон, Хадича энебиздин соода жаатында болсун, үй бүлө жаатында болсун, эң алдыңкылардын алдыңкысысы болгон, жана эң биринчилерден болуп ыйман келтирген, мындайча айтканда, чыныгы күчтүү айымдарыбызды мына ушул мусулман өзүбүздүн айымдарыбыздан көрөт экенбиз. Анан ошол эле учурда бизде мына чындыгында сиз айткандай күчтүү айымдар алдыда чыгып атат. Эң башкы маселеси демек жолдошубузга итаат, жана ошондой эле биздин жол башчыбыз жана ошондой эле падышабыз бул биздин жолдошубуз экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Ошол үй бүлөдө анан тынчтык болот да. Качан үйдө тынчтык кетет, биз өзүбүз иштешкен айымдар менен болсун, окуучулардын арасынан кыйындар бары болсун, кайсы кемчиликти көрөбүз? Аял кыйын болуп иштеп, акча таап, бир ийгиликке жеткенде эркек киши эч качан кемсинип калбаш керек да. Кайсы үй бүлөдө ошол аял мен кыйын болуп кеттим, мен таап атам, мен алып келгенимди жеп жатасыңар, ичип жатасыңар, мен ушул үйдү кыймылдатып жатам деген бир сөз менен айтпаса дагы ошондой атмосфера болгон болсо, эркек негизи эле эркек адам, айрыкча кыргыз эркек адам андай мамилени чыдабайт да. Ал үйдө сөзсүз бир жаракка кетет деп ойлойм да. Билбейм бир кандай эркек болуш керек, ошондой мамилеге деле чыдай берген. Көпчүлүк учурда чыдабайт да. Ошон үчүн аял канча кыйын болсо дагы айтат го, аял киши данышман болуш керек депчи. Ошондой эле биздин жетишкендик деп, сенин колдооң менен болуп жатат деп. Чындыгында эркектин колдоосу менен болуп жатат да. Кээ бир үй бүлөлөрдү көрөсүң, ошол эркек адам ошол үйдөгү баланы карап, ошол аялдын ошол ийгиликке жетишине эң чоң себепкер ошо болгон да. Мындайча айтканда няня болуп отурганда, чтобы аялы ошол ийгиликке жетиш үчүн. Анан аял кээде ийгиликке жеткенден кийин мен бул нерсеге өзүм жеттим дегенде уже эркек бул мамилени уже көтөрбөйт да. Жок.
ар биринин ордун билиш керек. Мен бул деңгээлге кантип жеттим? Күйөөмдүн колдоосу менен жеттим. Эгерде күйөөм колдоосу болбогондо, мен балким биринчи деңгээлде эле калып кетмекмин деген сыяктуу нерсе болуш керек. Ошондо бир үйдө тынчтык болот го дейм. Себеби ар бир эле инсандын табияты өзүнүн кылган мээнетинин баалануусун каалайт. Аял болсун, эркек болсун. Биз деле аял катары эркек киши ошончо игиликке жеткенден кийин мен мунун баарын өзүм жеттим десе, аял киши деле көтөрбөйт го. Ошо сыяктуу эркек деле көтөрбөйт. Аял киши кайсы бир деңгээлге жетип, кайсы бир игиликке жетип туруп, анан мен ошого өзүм жеттим десе, эркек киши бул мамилени көтөрбөйт. Анан ушул үйдө сөзсүз мындай ыдыроо, жарака кетет. Демек, бул жерден карай турган болсок, чындап эле жуптардын бири-бирине болгон колдоо мамилеси эң чоң ролду ойнойт экен да. Аллах разы болсун устаза. Анан устаза эми ушул акыркы учурларда эми жашоодо сыноосуз дүйнө болбойт, сыноосуз инсан болбойт дегендей, ар бир инсан сыналып турат. Оомал төкмөл дүйнөдө кээде сынат, кээде чыңалат дегендей. Негизи эле аял затын эмне сындырат устаза? Аял заты кандай учурда чындап өзгөрүүгө дуушар болот? Колдо болбогондуктан, жалгыздыктан деп ойлойм. Эми өзүмдүн статусума, өзүмдүн ордума карай турган болсомчу, мисалы, аял катары, эне катары качан бир катуу бир кайгыга түшөт дейбизби, бир жаман абалга түшөт дейбизби, колдо болбосо. Кыз бала болгондо балким ата энеси, туугандары тарабынан, турмуштагы аял болгон болсо, жолдошу тарабынан, кайын журту тарабынан деп ойлойм да. Ошо качан аял сынат? Аял деле болсун, эркек деле болсун. Эркек деле аял киши колдобосо сынап жөгөт дегендей. Эгерде аял кишини ошол эркек күйөөсү колдобосо, эми аял киши турмушка чыккандан кийин ошо үй бүлөсүн тыштап, ошонун үй бүлөсүнө бүлө болуп, ошонун тукумун көбөйткөнгө барып жаткан аял болгондон кийин ошого мындай сөйөнүп, таянып калат да. Анан эгерде сени ошол адам колдобосо, ошол нерсе сындырат го деп ойлойм да. Эми балким башка бирөөнүн баалуулуктары башка, балким бирөө күйөөсүнүн андай немесине муктаж эмес, ал башкача жооп бериши мүмкүн. Бирок менин өзүм абалым ушундай болгондуктан менин жообум ушундай да. Балким ушул нерсе сындырат аял кишини. Анан бир каалаган нерсесин, койгон максатын күйөөсү колдобосо, эми мен өзүмө салыштырмалап айтып жатам да. Мисалы, окуп жүрдүм, эгерде күйөөм колдобосо, бул нерсе менин максаттарым сындырса керек эле. Окууга кеткенде балаңды карап турбаса, китептериңди сага керектүү жабдыктарды алып бербесе, ошол нерсе мени аксатмак окшойт да. Машалла. Туура айттыңыз, Аллах разы болсун устаза. Анан айтайын дегеним, бүгүнкү күндө деле мисалы акыркы учурларда көпчүлүк эле аялдар мындай психологко кайрылып атышат. Мындан сырткары жашоосунда эмне үчүн депрессия, стресс деп атабыз. Балким акыркы учурларда жашоодо бузукулук, зомбулук күч алып жаткандыктан улам ушул абалга келип жатабы деген дагы ойлор болот. Жана ушул суроону да сизге бергим келип жатат да. Бул суроо өзү эки нерсени камтып калды, мисалы, баягы психология тарабынан эмне үчүн аялдар ошондой бир муктаждык жаралды, анан балким муга зордук, зомбулук себеп эмеспи дегенчи. Психологдор туурасында айта турган болсок, эми бүгүнкү күндө айымдарыбыз эмнеге мындай көп муктаждык болуп калды, өзүбүз ойлоп мындай анализдеп көрсөк, кичинекейибизде биз укпайт элек да. Мисалы, апамдын психологко барып, анан психологко жазылып жүргөндөрүн биз алты эжелерибиздин же кошуналарыбыздынчы бул нерсени кийинчерээк угуп баштадык го. Эми кимдики канчалык деңгээлде туура же туура эмести билбейм, бирок бул психология илими бар илим, акыйкатта бар илим. Бул кээде бирөө мындай ошол психология илими менен алышкан болсом ширк болуп калбайбы деп дагы неметет экен. Эми ал ар бир маселени карап чыгуу керек го, кайсы маселени айтып жатат. Кээде бирөөлөр себеби парапсихолог дегендер да болот экен, алар такыр эле мындай көз ачык жанагындай бакшыларга дагы окшоп кеткен нерселерди кылганчы, албетте ал шариатка туура эмес. Бирок мындай туура адис болгон болсо, динге көз карашы жакшы болгон болсо, анын бир кайрылуунун бир зыяны деле жок десек болот го. Бирок бул мынтип жооп бериштен да абдан корком, себеби
канчалык деңгээлде туура психолог менин сөзүмдү алат дагы мына устаза деле болот деген деп туруп анан ошону өзүнө адалдап алат да. Себеби чыныгы адис бекен, анан динге көз карашы чындап жакшы бекен билбейбиз да. Анан кээде бирөө мен через призму ислама жооп берем дегенден мен ушул жооптон аябай корком да. Көптөрү ислам менен жамынып алып анан ишин жүргүзөт десек болобу же кантип айтсак болот билбейм, же ушундай бир биздин чөйрөдөн, мусулмандар чөйрөсүнөн одобрение алгысы келеби, мына мен мындай динге каршы сүйлөбөйм деген сыяктуучу. Туура ал бир Иса алейхисаламды Кудай деп атам деп эле айтпаганы болбосо, ал сөзсүз эле намеренно бир ниеттенип туруп динге каршы сүйлөбөйт. Кээде өзү мындай билбеген абалда динге каршы сүйлөшү мүмкүн, себеби нары жагынан маалыматы жок да. Исламдын жана түркүктөрүн бир жанагы бир халифия деп коет, кандай десек мындай фундаменти жок болгондуктан өзү билбеген абалда динге каршы сүйлөп алышы мүмкүн. Себеби менден консультация алган ушундай сабак берип жүргөн кыздар болгон. Мына алар ментип баштайт да, мисалы, мен аятта деле мисалы мындай деп турат го, биз деле мындай деп айтабыз. Же болбосо хадисте мындай деп турат го, мен деле ушундай деп сүйлөйм сабактарымда дейт да. Бирок ал хадисти түшүнүш үчүн, ал аятты түшүнүш үчүн канча деген илим керек да, канча деген китепти окуп чыгыш керек. Сен тышкы жана буквальный перевод деп коет го, түзмө түз переводун көрүп алып эле антип айткандан өтө этият болуш керек да. Себеби кээ бир аяттар мусулмандарга эмес, кафырларга түшкөн аят. Кээ бир хадистер мисалы атайын бир коомго айтылган, кээ бир хадистер атайын бир сахабага гана айтылган. Эмне үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам эки окшош суроо менен келген адамга экөөнө эки башка жооп берген да, себеби адамдын абалына жараша. А бизде коркунуч жарата турган нерсе ошол. Биз через призму ислама жооп берип атам. Мен исламга каршы сүйлөбөйм деген психологдордун коркунучу ошол өзү билбеген абалда, ошол аяттардан, ошол тафсирлерден, ошол хадистерден чечмелөөсүн билбеген абалда өзү түшүнгөндөй кылып дагы, анан ошону колдонот дагы, анан адашууга алып келиши мүмкүн. Зордук зомбулук себеп болуп жатабы, эмне себеп болуп жатат, ар кимдин себеби ар кандай болуш керек деп ойлойм. Бирок зордук зомбулук ошо жок эмес дегенден алыспыз да. Бул бар нерсе экен. Тилекке каршы мына көптөгөн балки мурун интернет жок, бүгүнкү күндөгүдөй мындай маалымат тез тарабай билинбечиби, бирок айымдардан көп келген, бизге деле бул суроолор келет да. Просто биз тиги башка айымдарыбыз деле чыгарып ушул маселелерди көтөрүп жатпайбы? Эгер биз көтөрө турган болсок, бизге деле мындай суроолор көп келет да. Жакында бир суроо келди, аябай таң калып, ушу туурасында пост жазам деп, мына эсимден чыгып жүрөт, азыр сурооңуздан улам эстеп кеттим. Бир айым жазыптыр, азыр билип жатабыз дейт, атам 4 бир тууган болчу дейт, 2 кыз, 2 бала. Мен 2 баланын улуу кызы болом дейт да, улуу кызы болом. Анан ошо өзүбүздүн эле чоң атабыз ошо 2 баладан болгон кыздарды 7-класска чейин зортуктап жүргөн экен дейт да. Анан кийин ошону биз азыр билип жатабыз. Буга эми азыр биз кандай нерсе, мында кандай чара көрүшүбүз керек дейт да. Анан кечээ ошол Нурзат айымдын постун көрүп калып, ошол зордук зомбулук ыдыкы көргөн айымдар жөнүндө көрүп калып, эстеп көрсөм бизге деле ошондой суроолор көп келет экен да. Балким ушул нерсе эгерде динден маалыматы бар айымдар болсо, булар дин аркылуу өзүнө бир кутулуу, спасение таап кетет. Анан динден алысыраак, динден маалыматы жок болсо, ушинтип ар кимге бир сөйөнүп, урунуп көрөт да, психологко барып көрөт, көз ачыкка барып көрөт дейлиби, бир табыпка барып көрөт, себеби адамдын ичинде бир боштук болот да, ошо боштукту бир нерсе менен адам толтуруш керек да. Эгерде аны туура дин менен, туура маалымат менен толтурбаса, албетте ал ар бир туура эмес бир нерселерге урунуп көрөт да. Психологко балким динден алыс болсо, ошол жерден бир өзүнө бир жардам издеп жаткан болушу мүмкүн. Динден маалыматы бар адам динден жардам сурап аткан болушу мүмкүн. Экөөнүн кайсынысы керектүүрөөк десе, албетте биз динге эч нерсени теңебейбиз. Динде кутулуунун бардык баягы жолдору бар. Ушул эле нерсени психологдон дагы тапса болобу дей турган болсок, психологдон деле тапса болот. Мисалы, азыркы күндө мисалы ооруган болсо, парацетамол менен дарыланасыңбы же
чорно тимин менен дарыланасыңбы өзүңдүн эркиң дегендей, эки нерсе менен тең эле дарылансаң болот дегендей. Бирок кайсы постоянно иштейт да. Психолог сенин арманыңды угат, сенин проблемаңды угат, анан кийин ошону бир илимий бир адамдын түзүлүшү, адамдын мышлениясы боюнча бир чечип бериши мүмкүн. Динден жооп издеген болсоң, диндеги жооп мен ойлойм более түбөлүктүү депчи. Более түбөлүктүү. Кудай үчүн кечирген болосуң, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылган болосуң, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн деп ошондой ниетте, чындыгы ыхласта кылган адам, ал замен эч нерсе уже күтпөйт да, бардык нерсени бошотот. Адамдын табияты бар да, бир нерсе кылса, ошого бир кайра мамиле күтө берет да. Кудай үчүн кылган адам болду, ошону ошол жерде унутат да. Ошондуктан мында деле бир жакшылык бар, бирок албетте динге эч нерсени теңебейбиз. Ошондо айымдар, ошондон улам, зордук зомбулуктан улам психологдорго кайрылган себеп болуп аткан болсо, психологдон тышкары дагы, психологко чейин дагы, динден дагы кутулууну үйрөнүп көрүңүз, изденип көрүңүз. Аллах Таалага кайтып, намазды армандарыңды айтып, зикирлерди кылып, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салаваттарды, истигфарды кылып, булар жүрөктү жумшартат дейт да, кайгыны кетирет дейт. Канча деген дуалар бар. Кайгыдан, кападан болгон дуалар, карыздан кутулуу үчүн болгон дуалар, ырыскыны кеңейте турган дуалар. Биз адам өзүбүздүн динибизден, шариятыбыздан алыстап кеткенден улам, анан кийин бир нерселерге муктаж болуп, ошол жерлерге барып, ар жерге урунуп көрүп атабыз. Эгерде чыныгы бактылуулукту динден тапкан болсо, динде өзүнүн ордун тапкан болсо, ал эч нерсеге ал адам уже муктаж болбойт. Аллах разы болсун устаза. Бул жерден биз эки балансты сактадык. Жана ошондой эле эки тарапты тең биз жет өлчөп бир кесип айтып жеткиргенге устаза аракет кылды. Аллах разы болсун устаза. Негизи бул чоң тема. Ойлойм, бир суроо жооп менен бүтө турган нерсе эмес го. Бирок биз үчүн дагы абдан маанилүү жана ошондой эле мына жеткиликтүү болду десек болот. Анткени канчалык деңгээлде психологиянын жаатында жакшы биз маалымат алсак дагы, сөзсүз түрдө илимди дагы, динден дагы сөзсүз түрдө барып кайрылып, ушул жаатында дагы сөзсүз түрдө толуктаганга аракет кылышыбыз керек экендигин. Ошону эле тескери кылыш керек. Биринчи динден издеп туруп, анан кийин сенден динден жакшы маалыматың болгондон кийин, мисалы воспитание детей деп азыр кандай сонун бир обложкалары, бир укмуш болгон психологиядан китептер чыгып атат, неме Валберес болсун, деген жанагы Эммак болсун, покупкалар бар го, ошол жерде деле бир сонун аттары да кызыктуу болгон укмуш китептердин рекламалары чыгып атат да. Мисалы ошол китептерди мен алып окусам, мен өзүмө ишенем да. Себеби менде основной диндеги маалымат бар дагы, мен аны кайсынысын электен өткөрө алам да, кайсынысы туура келип атат, кайсынысы туура келбей жатат. Анан азыркы айымдар дагы ошентип суранганда, кайсы китепти окусам болот, психология боюнча, бала тарбия боюнча, же үй бүлөлүк мамиле боюнча дегенде мен дайыма айтам да, адашып кетпөө үчүн биринчи сен диндеги маалыматты ал, анан диндеги маалыматың жакшы болуп калгандан кийин анан калган литератураңды окуй бергениң. Ошондо сен адашпайсың деп. Бирок основной фундаменти жок болуп туруп, ошол илимдерден изденген болсо, ал сөзсүз жанагындай бир адашууга алып келе турган нерсе да. Мисалы үй бүлөлүк маселелерде аял киши окуйт, изденет, мен өзүмдү сүйүшүм керек экен, мен өзүмдү биринчи орунга коюшум керек экен, мен өзүм чек арамды сызышым керек экен, эч ким менин чек арама кирбеш керек экен деген сыяктуу бир өзүм деген нерсени улуктап баштайт да. Биринчи динден маалыматын билсе, күйөөсүнүн акысын билет, туугандардын акысын билет, ата эненин акысын билет, балага болгон акыны билет дагы, анан кийин ал өзүнүн чек арасын чечет. Жок, могул жерде менин укугум ушу экен, бирок менин милдетим дагы ушу экен деп билгенден кийин, мен ойлойм, туура багыттагы фундаментти куруп алып туруп, анан башка да бияттарга кызыгуу керек. Болбосо сөзсүз башка көз караштагы адам болуп калат ал. Бир канча китепти окугандан кийин, бир канча көз караштарды окугандан кийин, анан кийин бирок шариятта мындай десең, ал адам уже кабыл кылуусу кыйын болуп калат. Себеби ошол нерсеси основа болуп, андай эмне жайланышып калат да. Машалла, эң туура жооп болду. Эң жакшы айттыңыз. Чындыгында биз демек Абу Ханифа мазхабыбыздын негизинде иншаллах ислам дининен жоопту биринчи ала турган болсок, динибизден, андан кийин анан башка илимге мындай бир качан биз өзүбүздүн динибизден мындай толук маалыматыбыз ээ болсок, анан башка илимди көрсөк болот экен, иншалла. Аллах разы болсун устаза. Анан ушул зомбулук боюнча да сүйлөшүп калдык, эмесе ушул боюнча да устаза, ушул динибизде
биздин динибизде ушул кабылган жана ошол нерсени жасаган инсандын бул дүйнө жана акыбети кандай болушу мүмкүн? Ушул боюнча кыскача сурап өтөйүн деп атам устаз. Анткени Алла Таала өтө адилеттүү деген сыпатка ээ болгон, адил сыпаты бар. Кыскача ушул боюнча эскертүү иретинде айтып өтсөңүз, кайсы бир инсандарга сабак болот, кайсы бир инсандар ушул жерден өзүнө бир насыйхат алат. Эми биз айткан сөз биздин үнүбүз кайка чейин жетет билбейбиз, бирок Аллах Таалага таваккал кылып өзүбүздүн колдон келген жана Ибрахим алейхиссаламга өрттөнүп атканда дагы кичинекей кумурска менин колуман келген нерсе ушу экен деп суу чачкандай болуп, биз дагы өзүбүздүн салымыбызды колдон келишинче кошобуз. Бул зордук, зомбулук же болбосо ушул аялдарга ыдыкы көрүлгөн нерселер өтө кейисин. Бул нерселерди укканда биринчиден апаларга насаат кылгым келет да, мына жайкы каникулдар келатат, кыздарды, азыр кыз бала эле эмес, эркек баланы деле коркунучтуу болуп калды да. 3 айга, 2 айга бир жака каникулга мисалы туугандарыныкына жөнөтөт дагы, баягы кээ бирөө чарчайбы, кулак мээм тынч болсун деген бир неме, ошондой бир ниеттеби, же бирөө кээде бирөөнүкү муктаждык болот, иштеп келиш керек болот, ошол үй бүлөсүн багууга муктаж болот да, анын башка айласы жок. Анан кийин ошол ата-энелерге, айымдарга ошол эскертүү, мисалы кыз баланы, кыз эле баланы эмес, эркек баланы деле мындай өтө коркунучтуу да, бир жака бир түнөөгө, бир канча күндөгө өтө эле ишеничтүү эле адам болбосочу, ишеничтүү адам дегенде деле кошуна бар, кошуна кулуң деген бар, биз тааныбаган адамдар бар. Бул өтө коркунучтуу нерсе, ошон үчүн өтө ушул нерсеге мындай сак болгула дейт элем да. Мен бир нерсе эсиме түштү. Биз Меккеде окуп жүргөндө бир араб бир группалаш кызым бар эле, фамилиясын унутуп калдым, бирок Сумая деген кыз болчу. Ошо Сумая Алгамиди болчу, даже фамилиясын эстедим. Ошол кызды бир нерсе болуп эле, эч нерсе эсимде жок эле, конокко чакырбайынбы мындай туруп эле, меникине келбейсиңби деп элечи, кыргыздар чача элечи, мен жүрүп меникине дебейинби десем, ошол айтканда капа болду. Бирок бизде эч качан кыз баланы бирөөнүн үйүнө, жат адамдын үйүнө эч качан жөнөтүшпөйт дегенде ошончо таң калганмын да. Ночевка менен тем более деген да, түнөөгө тем более деген да. Ошондо мен түшүнгөм, ушундай булар кыз баланы ушундай этият кылышат экен да көрсө депчи. Ошондуктан мындай этият мамиле кылгыла да, себеби кээде кыз бала ушундай историялардын көбүн окусаң, көпчүлүгү эле коркуп ичинде калып кеткен аялдар болот да. Азыр 37-ге чыктым, 40-ка чыктым, баланчага чыктым деген айымдар болот да. Бул нерсени оңой эле айта койбойт экен. Кыз бала болсун, эркек бала болсун, оңой эле айта койбойт экен да. Анан ошондуктан өтө мындай этият мамиле кылыш керек да. Бир жака барып түнөй турган болсо, кошо түнөгөн болсо гана апарып, алып келе турган болсо кайра өзү менен алып келип, бир жака мындай оңой эле түнөгөнгө таштап койбой, ушул маселеде өтө этият болуш керек, кыз бала болсун, эркек бала болсун. Анан мунун акыбети кандай, жазасы кандай дей турган болсок, эми жазаны билген, жазаны түшүнгөн адам бул кадамга барбаш керек эле. Бул өтө Кудайдан алыс адамдар деп ойлойм. Аллах Тааладан корккон адамга, ошон үчүн айтат го, ким Кудайдан коркпосо, эгерде Кудайдан коркпогон коом болсо, ар бир адамга бирден полиция керек болот дейт да. Кудайдан корккон адам болсо, болду, ал өзүнүн эсеп кысабын билет дагы, бул нерсеге барбайт. Мени Кудай көрүп турат деген гана түшүнүк менен жашайт. Анан албетте бул өтө чоң күнөө, зордуктоо күнөөсү эле болуп саналат. Эгер ислам шарияты иштегенде, балким булар өлүм жазасына тартылмак да. Дүйнөлүк неме менен, мыйзам менен кандай жаза алат билбейм, бирок шариятта өтө катуу жаза алмак булар. Алла Таалам эң башкысы коомубузда адамдардын ушундай бузук иштерге баруудан куткарсын иншаллах. Алла Таалам жүрөктөргө иман берсин, хидаят берсин. Анткени динибиз ушунчалык көркөм, ушунчалык кооз дин болгон, ушул диндин баалуулугун билип, биз мусулман мамлекетинде мусулман болуп жашап жаткандан кийин ошол татыктуу амал кылсак кандай сонун эле деген ичибизде жаңырык бар экен да устаза. Иншаллах.
Кудай Таала берген неаматты да баалай билиш керек да. Аллах Таала бизге ушунча неамат берип жатат, жакшылыктарын берип жатат, ушунча эркиндик берип жатат. Анан ошондо дагы ушундай күнөөлөрдү кылган болсок, көп күнөө кылган коомдун коркунучу эмне да Аллах Тааланын бир балясы келиши мүмкүн да. Аллах Таала берип эле жатат. Суу десе суубуз бар, аба десе абабыз бар, тоо десе тообуз бар. Эмне деген гана өсүмдүктөр бизде өспөйт. Бул Кудай Тааланын берген жакшылыктары да. Агерде байкасаңыздар көп жерде жер түтүрөө жанагындай бир суу каптаган жерлерде Кудай Тааланын балясы келди деп коет го. Ошол сыяктуу бир Аллах Тааланын балясынан коркуш керек да. Ошондой күнөө көп болгон жерде бир Кудай Тааланын бир жазасы келип калышы мүмкүн да. Бизден колубуздан келген нерсе эмне кылабыз? Эскертебиз, айтабыз, адамдарга агартуу ишин жүргүзөбүз, ыйман тарабынан Кудайга чакырабыз. Анан ар бир адамды Кудайдан коркконго чакыра алсак, ошого тарбиялай алсак, барып коом өзгөрөт. Анын үчүн ошол аял туура тарбия алыш керек. Анан албетте ал балдарына да туура тарбия берет. Анан коомго ошол балдарды биз кое беребиз, биз тарбиялайбыз. Аллах разы болсун устаза. Мына ушул талим тарбия маселеси боюнча да айтып калдыңыз. Акыркы суроом ушул менен буюрса эфирде жыйынтыктайбыз. Талим тарбия маселеси дагы балким чоң ролду ойнойт устаза. Анткени илим боюнча дагы кыскача сүйлөп кетсеңиз, балдарды ушул адеп ахлакка тарбиялоодо, динибизди жакындан таанытып, ушундай бир ыйбалуулукка тарбиялоодо аял заты эненин ролу боюнча кыскача токтолуп кетсеңиз. Эненин ролу ушундай деңгээлде чоң. Эми кичинебизде деле мисалы байкасаңар, апаң үйдө жок болсо, ошол үй караңгыдай сезилет эле да, ошол үй сууктай сезилет эле да. Кичинекейибизде, жаш кезибизде барыбыз эле бир мектептен кайтканда апам үйдөбү деген бир суроо менен кайтат элем го. Себеби үйдөгү атмосфераны жаратып турган, үйдөгү жылуулукту берип турган бул аял киши да. Ошондуктан жубай тандаганда мындай өзүнө бир өмүрлүк айым тандаганда ошол аял кишини тандоо өтө маанилүү да. Себеби сен балдарыңа апа тандап жатасың, балдарыңа апа тандап жатасың. Анан ошол аял кишинин тарбиясы жакшы болсо, аял кишинин көз карашы, дини, Кудайдан корккондугу жакшы болсо, албетте ал ошондой коомду тарбиялайт. Эгерде андай эмес болсо, тилекке каршы ошондой эмес балдарды биз коомго чыгарабыз да. Ошондуктан дин душмандары динди бузганда кантип бузган? Биринчи аялдан бузган. Кел, бош чык, боштондукка чык, деп чечин, кийимиң чеч, эркиндикке чык деп аялды бузган да. Бул эң чоң оружие, эң чоң курал болгон. Аялды бузганда болду, андан кийин уже эч нерсеси керек эмес болгон. Бузулган аял болду, ал үй бүлө уже бузулган болот. Көп байкасаңар, мисалы, эне атасы жок дагы көпчүлүк эле учурда баланы жакшы тарбия берет да. Себеби эне балага бир таасири өтө чоң да. Ата эне жок, мисалы, өтө кыйналып калат. Экөөнүн тең эле өзүнүн орду бар, бирок эненин балага болгон таасири өтө чоң да. Өтө чоң. Демек, бул жерден эле түшүнсөк болот, канчалык деңгээлде бала тарбиясында эненин орду чоң экендигин, устаза. Өтө чоң. Ошондуктан биздин кыздарыбызга Аллах Таала ыйман берсин, ынсап берсин, жакшы коом тарбиялаганга күч-кубат берсин. Аллах Таала башыбызга аманчылык берсин, салих перзенттерди берген болсун. Анан албетте коомго ошондой жарандар чыгат да. Иншаллах. Аллах разы болсун устаза. Эң башкысы бүгүнкү күндө албетте бул жерде мындан сырткары жакшы жаатын карай турган болсок, бүгүнкү күндө мына илимдүү, билимдүү, ислам динин эң мыкты өздөштүрүп кеткен, чет жактан канча жылдап окуп келген мына биздин мыкты сыймыктанчу устазаларыбыз көбөйдү, устаздарыбыз көбөйдү. Бул биздин Кыргызстандын артыкчылыгы, жетишкендиги. Демек, ушул жааттан биз мындай кандай десек, бир курал катары, сокку катары биз өзүбүз ошол бузулуп жаткан коомду алдыга сүрөп, мүмкүн болушунча алып келатышат. Демек, илим, билимге, ыйманга, адеп ахлакка чакыруучу биздин апаларыбыз, аталарыбыз көп экендигинен биз сыймыктанабыз.
Андыктан устаза ден соолукта болуңуз, үй бүлөңүз менен сак саламатта болуңуз жана эли журтубузга дагы да болсо биздин каймактуу келечек жаштарга дагы пайдаңыз тийип жүрө берсин иншалла. Жана устазыбыз менен сак саламатта болуңуздар. Кадырлуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.